Assalamualaikum менің жұртым. Мен Талай Бекизатов, Талас облысының тұрғыны болам. Бүгін 8 октябрь 2024 жылы. Мен өткендегі ата-баба жана ата-тек жөнүндөгү баяндарды улантып, бүгін ата-баба менен урпактардын ортосундагы руханий байланыш жөнүндө айтып бермекчимин. Алгач ата-баба жана урпактардын ортосундагы руханий байланыш жөнүндө айтып берүүнүн алдында мен бир аз артка чейинип мурунку түшүндүрүп берген адам баласынын жолу, ар бир адамдын турпаттары жөнүндө баяндап бермекчимин. Анткени ата-баба менен урпактардын ортосундагы руханий байланыш жөнүндө баяндап берүүнүн алдында ошону түшүндүрүп бербесем, маалымат толук эместей көрүнүп жатат. Ар бир адамдын турпаты эки негизги нерседен турат. Ал адамдын денеси жана адамдын жаны. Адамдын денесинин бар экени бул анык. Аны биз көрүп, биз өзүбүз жашап, денебизди, дене жыргалчылыгын камсыз кылып өмүр сүрүп келе жатабыз. Адам баласы төрөлгөндөн баштап денесин багып, денесин өстүрүп, денесин өнүктүрүп, денесин ар кандай жыргалчылыкка алып келип өмүр сүрүп келет. Бирок ошол эле учурда Кудай адамга дене бергендей эле Кудай адамга жан да берген. Бул аксиоманы эч ким тана албайт. Адамдын жаны бар экенин жана ошол жанды Кудай бергенин эч бир адам тана албайт. Ja дегенде диний аалымдар дагы Кудай адамга Кудай жан киргизген деген маалыматты төгүнгө чыгара албайт. Ошондуктан адамдын жаны бар. Адамдын жаны денеден чыгып кеткенде дене өлөт дагы, денени алып барып көмүшөт. Бирок жан кандай акыбалда калат, эмне болот, аны менен эч кимдин иши жок. Жан өзү эки негизги нерседен турат. Бул адамдын денесин тирүү акыбалда кармап турган субстанциядан жана аң сезимден. Жандын өзүндө эки негизги нерсе бар. Аң сезим менен биз ойлойбуз, аң сезим менен биз ойлонобуз, талдайбыз, анализдейбиз, аң сезим менен биз кандайдыр чечимдерге келебиз. Бул адамдын аң сезиминин колдонуу натыйжалары. Ошол эле убакта адамдын денесин иштетип турган, адам денесине тирүүлүк берип турган, адам денесине энергия берип турган нерсе бул адамдын жанынын негизги бир бөлүгү. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Мен муну айтып жатканымдын себеби адамдын аң сезиминин ичинде денедей эле туюп билүү сезимдери бар. Дененин мүмкүнчүлүгүндөй эле. Мисалы дене айлана чөйрөсү менен байланыш түзүү үчүн, өзүнүн айлана чөйрөсү менен байланыш түзүү үчүн сүйлөө жөндөмдүүлүгү бар, угуу жөндөмдүүлүгү бар, көрүү жөндөмдүүлүгү бар, жут сезүү жөндөмдүүлүгү бар жана кол менен кармап сезип туюу жөндөмдүүлүгү бар. Бул материалдык дүйнөнү
материалдык дүйнөнү көрүп билүү сезими. Денеге таандык болгон көрүп билүү сезими. Материалдык дүйнө менен байланыш. Ошондой эле дененин дагы бир мүмкүндүгү бул дененин терisi аркылуу ысык суукту сезе билүү. Isık soğuktu sezebilir. Isık bolsa kүйөсүң, soğuk bolsa üşüysүң. Бул дененин материалдык өзгөчөлүктөрү. Ушуну менен катар эле жандын дагы, аң сезимдин дагы ушундай айлана чөйрөнү. Материалдык дүйнөнү эмес, руханий дүйнөнү сезип билүү жөндөмдүүлүгү бар. Ruhani байланышка түшүп, руханий дүйнө менен байланышка түшүп, угуп билүү жөндөмдүүлүгү бар. Көрүп билүү жөндөмдүүлүгү бар. Алар менен аң сезим аркылуу, башкача айтканда телепатия аркылуу сүйлөшүп билүү жөндөмдүүлүгү бар. Андан тышкары жут сезүү жөндөмдүүлүгү, денедегидей жут сезүү жөндөмдүүлүгү эмес, ошол айлана чөйрө менен байланышкан учурда иренжүү же болбосо канаттануу сезими бар. Иренжүү же канаттануу сезими бар. Мындан тышкары өзүнүн руханий жанынын натыйжасында жагымдуу бул, ошол чөйрө жагымдуу же жагымсыз, ошону сезип билүү жөндөмдүүлүгү бар. Бул адамдын руханий жанынын жөндөмдүүлүктөрү. Биз муну өздөштүрбөйбүз. Биз муну жокко чыгарабыз. Биз муну өздөштүрүүгө биздин айлана чөйрөбүз уруксат бербейт. Мисалы динде муну сыйкырчылык жана шайтандын азыруусу деп бизге беришет. Ошол эле убакта биз ошол руханий айлана чөйрөбүздөгү болгон нерселерди кабыл алуубуз, руханий айлана чөйрөбүз менен байланыш түзүү жөндөмдүүлүгүбүздү жокко чыгаруу аркылуу дин жана бизди азыркы мезгилде курчап турган бардык нерселердин бардыгы Кудай менен адамдын ортосундагы байланышты үзүүгө алып келет. Ар бир адам Кудай менен түздөн түз байланышы бар. Ар бир адам өзүнүн руханий жаны аркылуу, аң сезими аркылуу, өзүнүн дили аркылуу Кудай менен түздөн түз байланышы бар. Ар бир адам. Бирок биздин азыркы чөйрө ошол байланышты үзүп, ошол байланышты болтурбоо аракетинде болуп жүрөт. Мына молдолор айтып атпайбы, динди акыл менен туюу мүмкүн эмес деп. Ошондуктан дин жөнүндө ойлонбогундагы түздөн түз молдонун айткан ук. Молдо эмне айтса, ошону жаса деп. Кудай менен болгон байланышка укпа ал шайтандан, ал эми молдонун айткан ук. Ойлонбо, эч бир ойлонбо, жөн гана ук болду. Ошого баш ий. Кудайга эмес, молдого деп жатышат. Ошол эле учурда биздин айлана чөйрөбүздө Кудайдан да тышкары ата бабабыз бар. Руханий жерибиз бар. Руханий мейкиндигибиз бар. Биз ошол Кудай менен, ата баба менен руханий
жерибиз менен байланышты үзүүгө аракет кылышат. Эмнеге? Эмне себептен? Биринчиден, Кудайга болгон баш ийүү. Кудайды тутуу, Кудайга кул болуу милдетинен үзүп, динге баш ийүү, динди тутуу, моллого баш ийүүгө алып келгени жатышат. Экинчиден, ата баба менен урпактардын ортосунда байланыш түзүп, бизди маңкырт кылуу аркылуу өздөрүнө кызмат кылдырууга аракет кылышат. Бул азыркы учурда бизде биз аркылуу аткарылып жаткан нерсе. Маңкурт деген эмне? Википедияны окусаңар, маңкурт бул өзүнүн ата тегин унуткан жана өзүнүн ким экенин унуткан инсан. Унуткан, билбей калган. Өзүнүн ата тегин билбеген адам башкалардын ата тегине суктанат. Башкалардын артыкчылыгын моюнга алып, ошолорго кызмат кыла баштайт. Мына биздин эле араб кулдар эмне кылып атат? Биздин эле орустарга баш ийип, орустар менен болгонду каалагандар эмне кылып атат? Мен деле каалайм орустар менен. Анткени алар биздин жакшы, жакын коңшубуз. Мен деле каалайм, кыргыз элим Орусия менен бирге болуп, өсүп өнүксүн деп мен деле каалайм. Бирок өз улутумду унутуп, өз ата бабамды унутуу аркылуу эмес, өзүм ким экенин билип, ата бабам ким экенин билип, ата бабам жасаган коом үчүн жасаган иштерин уланта берип, ошол ата бабам менен болгон байланышты үзбөй туруп жашаганга аракет кылам. Эми ата баба жана урпактар жөнүндө байланышты айтайын. Мен башынан айтып келатам, биз адам атанын тезентүс руханий мураскорлорубуз. Анткени биз адам атанын урпактарыбыз деп. Бизди азыркы мезгилде маңкурт кылгандар ошол адам атанын урпактары экенибизди билдирбөөгө аракет кылып, ошого ар кандай чектөөлөрдү коюп, ошого карама каршы кыймыл аракеттер алып келе атышат. Биз өзүбүздү ким экенибизди, ата бабабыз ким экенибизди билгенден кийин аларга баш ийбейбиз. Анткени ата бабабыз аткарган милдетти, Кудай алдында, адамзат коомунун алдында аткарган милдетти улам кийинки муун аткарууга милдеттүү экенин билип калабыз. Ошондуктан биз азыркы мурунку ата бабалардын азыркы урпактары эч качан өзүнүн ким экенин унутпай, өзүнүн ата бабабыздан сыймыктанып, ата бабабыз коом үчүн жашаган иш аракеттерди аткарып, кийинки урпактарга мурас катары калтырышыбыз керек. Бул чындырча ата бабадан, азыркы бизден жана кийинки урпактардан турган чындырча үзүлсө, кийинки урпактар маңкурт бойдон кала беришет дагы. Кийинки урпактар ата бабасын тааныган, ата бабасын билген, ата бабасын урматтай алган, ата бабасы менен руханий байланышты үзбөй сактап калган элдерге кул болуп, ошолорго кызмат өтөп калышат. Бул нерседен чыга алышпайт. Биз андай болбошубуз керек. Биздин
ата-бабабыз менен болгон руханий байланышыбыз бар. Анткени өзүңөр ойлосоңор, ата-эне менен уул кыздардын ортосунда руханий байланыш бар. Биз күнүмдүк турмушта аны сезип көрүп турабыз. Эгерде алыс жакта жүргөн балдарыбыз ооруса, биз аны сезебиз. Алыс жактары жүргөн балдарыбызга коркунуч туулса, биз аны сезебиз, бизге айтпаса дагы. Ошондой эле байланыш биз менен биздин аталарыбыз, биздин ата-энелерибиздин ортосунда бар. Ошондой эле байланыш алардын менен алардын ата-энелери, биздин чоң аталар менен чоң апалардын ортосунда да байланыш. Биздин ата-энебиз менен чоң ата, чоң аталардын ортосунда да руханий байланыш бар. Бул байланыш бар. Бирок биз ошол чоң ата менен гана чектелип өтпөстөн, биз андан да терең биздин өзүбүздүн уруубуздун, өзүбүздүн элибиздин, улутубуздун эң байыркы башатына чейинки руханий байланышты калыбына келтиришибиз керек. Кандайча калыбына келтиребиз? Биз биринчиден ата-бабабыз ким экенин таанып билишибиз керек. Биз кандай ата-бабанын урпактары экенибизди таанып билишибиз керек. Биз ошолордун кылган ишине, ошолордун жашаган турмушуна суктануу менен, сыймыктануу менен мамиле кылышыбыз керек. Алардын аткарган иштерин билип, ошол иштерди улантышыбыз керек. Ошол иштерди өрчүтүп, өнүктүрүп, адамзат коомунун пайдасына иштешибиз керек. Ошондо биз өзүбүздөн кийинки урпактарга жакшы жөрөлгө калтырабыз. Ошондо биз адамзат коому өсүп өнүгө алабыз. Өсүп өнүгүү жолу ушундай гана. Мисалы, Кудай менен адамдын ортосунда бир гана руханий байланыш бар, башка байланыш жок. Мисалы, адам Кудайды көрө албайт, көзү менен көрө албайт. Адам Кудайды кулагы менен уга албайт. Адам Кудайды колу менен туюп биле албайт. Анткени ал материалдык негизде бар болгону менен биз үчүн көрүнбөй турган нерсе. Материалдык дүйнөдө, башка бир дүйнөдө бар болгону менен Кудай менен адамдын ортосунда байланыш руханий негизде гана бере алат. Руханий гана негизде, башкача түрдө жок. Кудай бизге аян бере алат. Кудай бизге ар нерсени көрсөтө алат. Кудай бизди жакшылыкка үндөй алат. Ошол руханий байланыш аркылуу. Эгер ал руханий байланыш үзүлсө, анда биз шайтандын кулу болуп калабыз. Шайтанга баш ийип калабыз. Өзүңөр ойлосоңор, мына азыркы дин аалымдары ойлонбо, молдону гана ук дейт. Ойлонбо дейт. Молдону ук дейт. Молдону эмне кылса молдону. Демек, биздин Кудайыбыз молдо, биздин баш ийүүчүбүз молдо. Башка нерсе жок биз үчүн. Алар бизге даярдап жаткан нерсе ушул гана. Эми ошондой эле руханий байланыш ата-баба менен урпактын ортосунда бар. Ата-баба менен урпактын ортосунда башка байланыш жок. Анткени алардын денеси өлүп, жандары арбак болуп, алам мейкиндигинде жүрүшөт. Биздин айлана чөйрөдө жүрүшөт. Ошол айлана чөйрөбүздөгү ата-бабанын алган илим билимин, ата-бабанын коомго келтирген пайдасын бүт баарын биз улантуу аркылуу ата-баба менен болгон байланышты үзбөй кармап турабыз. Алардын кылган ишине сыймыктануу, алардын бар экенине ишенип, алар менен бирге биздин коомду жакшыртууга аракет кылабыз. Бул ата-бабабыз менен болгон байланышты үзбөө дегендикке жатат.
Тура түшүндүлөр. Бул нерсе бар, жок эмес. Сөзсүз бар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Сак саламатта болгула.